анда илинип турган документ, сопроводительный документ илинип турат. 1-мартта кириптир. Анан 1-мартта кирген документте Акматов алмас. Көрсөтүп коюңуздар. Ачып көрсөтүп койгула. Талант Турдумаматович, 1-чи документте 65 депутаттын колу турат. Анан айтып коюңуздарчы, Акматов алмас. Кечели жер көрдүк го, ал кантип кол койду? Өлүп калган кишини кантип кол койдуңар? 1-мартта ал кантип кол койду? Дүйнө салып кетти го. Кубанычбек Жумалиев түрмөдө жатырга кантип кол койду? Мына карачы документ. Мына 1-чи таблодо, монитордо документ. Рыскелди Чыныбекович, сиз Мына мен документ айтып атам. Юридикалык мындай жол жобосу бар өзүнүнчө. Демилге кылганда Жок, 1-мартта кирип атат. Анда 65 депутат болот атат. 80 жок берди. 65 эмес, ошол турат ошол жерде илин. Мен санап атам. Талант Турдумович, карап койсоңуз. Аппаратыңызга санап чыгыңызчы. Аппарат көрсөтүп койгула. Документ биз мындайда капка шибеген салып алып келдиңер да. Референдум жөнүндө мыйзам деп турсуздар, баш мыйзамды киргизип атасыңар. Алдыбагыла. Бөрүбашевдин колу менен кирди мына. Инструкциясы менен кирди мына. Инструкция менен конституцияны кабыл албайт. Конституция менен конструкциянын айырмасы бар. Конструкция бир эле киши, конструктор. Конституция 1000 киши болот. Анан Бөрүбашев менен киргизип, жогорку кеңешке комитеттен чыкканда бир дагы депутаттын фамилиясы жок кирди. 80 депутаттын фамилиясы жок. Мурдагы демилгелеген 80 депутат демилгелеген мыйзам башка, азыркы кирген мыйзам башка болот. Ошон үчүн бирөөдүн чыгалбай турат. Мына Талант Турдумаматович, сиздин өзүңүздүн 20-ноябрда жарлыгыңызды окуп коюңуз. Сиздин жарлыгыңыздын 2-чи пункттан жазылып турат. Кыргыз өлкөсүнүн конституциясы жөнүндө Кыргыз өлкөсүнүн мыйзам долбоору деп. А бул жакка кирип аткан кайсы? Референдумдун жайында учурду. Аталыш эки башка. Демек, эртең могу депутаттар секирет. Мен ал мыйзамга кол койгон эмесмин, а мен колум көргөзчү депчи. Өтпөйт бул. Анан жөн эле ушул жерде жанагы Докем айткандай көтөн зордукка салып бербегиле да, өкүм зордукка да. Оюңузду бүтүрүп алыңыз 10 секунд. Элдин талабы деп атпайсыңар. Элдин талабы жок, элдин аттан бир кайрылууду киргизгилечи кана көрөйүн. Элдин талабы курултай болчу, курултайды киргизген жоксуңар. Элди дагы кидайт еттиңер. Чын-чынына келгенде. Бизди дагы кидайт этип атасыңар. Айла жоктон мен дагы жооп беришке туура келип атат. Мен негизи депутаттардын айткан сөзүнө комментарий бербешим керек, жана жооп бербешим керек. Бул жерде жанакы баяндамачылар отурат, бирок кээ бир нерселерге аргасыз түшүндүрмө берип койгого туура келип атат. Рыскелди Чыныбекович, мен указ менен президенттин милдетин аткаруучу катары Конституциялык кеңешме түзгөнбүз. Туура. Ушул жерде бул жер аянтча болду. Ушул жерге депутаттар да катышты. Ар кандай комустун өкүлдөрү катышты. Илимий чөрүлдөн катышты келип. Ар бир органдардан келип катышты. Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат.